Мен 2 жыл мурдан бери могу Кыргызстан боюнча саякат кылам да, тоолорго жерлерге. Ошол жерден көргөн таштандыны терип баштагам да. Бирок могу жакында эле Токмокто бир бала пайда болду, Паша деген бала. Ал ошо я за одного подписчика 3 единицы мусора собираю деп баштады да. Ошол идея мага аябай абдан жагып калды. Мен ага чалып айттым: Паша, поехали токтоо эмесине, водохранилищине, ошол жакта аябай таштанды көп экен, ошол жакта тазалайлы деп. Ал макул болду. Биз барып ошо 2 күн ошол жакта тазаладык. Ошондон кийин өзү да айтып калды: сиз деле ушинтип баштай бербейсизби депчи. Ошо жумуштан бош убагымда мен да ошондой чечимге келдим да. Ошо шаар ичинде, Бишкекте шаардын тургуну болгондон кийин мен да ошол бир подписчикке 5 единица мусор терейин деп ошону баштадым да. Мен шаар боюнча кетип барат эле көрөм. Байкайм кээркиде соц тармактарда чыгып калат, маяк аябай кийир экен деп, ошон үчүн бүгүн ушу Скрябинага келгем. Ушул жакты чыгарышыптыр новостиден. Катталдыбы, катталган жокпу, катталгандарга карабай эле чыга берем да. Мисалы үчүн көптөр айтышат, сен мисалы үчүн 100 единица болсо ошону эле чогултпайсыңбы, андан көп эле эмес депчи. Күч келтирбей деп. Бирок кантип кетип каласың, бияк бүт таштанды болуп турса, мисалы үчүн 100 единицаны чогултуп турган, калганын таштап кете албайсың да. Ошон үчүн конечно, ар дайым андан көбүрөөк чогултасың, каалоо болгондо эле чыга берем. Пластиковый баклажка, баарыбыз эле билебиз. Пакет полиэтиленовый. Анан өкүнүчтүүсү бул жана арак айнектери и жана насвай салынган ошо дүчөйдүктөр аябай көп чогулат да. Башталыш аябай эң оор болгон да. Мен өзүм мындай өзүмдү таза кармап жүргөн мындай кандай эме деген сөз бар го, мындай перфекционист дегенчи. Ошондой жакка адам, жакын адаммын да. Анан ошо келип сасып момундай бир турда жаткан таштандыны көтөрүп баштаганым аябай оор болгон да. Бирок азыр көнүп калдым. Мусорщик болуп калдым. Өткөндө Айгрантты бир тазалап кеткем. Эртеси күнү мындай настроением сонун болуп ошол жерге келсем, кайра эле таштанды болуп калыптыр. Аябай капаланып, настроением түшүп, эмне кыларын билбей ошол жакта турдум. Бирок кайра эле чечимге келдим. Мен муну бирөө үчүн жасаган жокмун, өзүм үчүн, өз элим үчүн, жана Кыргызстан жерим үчүн деп кайра эле ошол жакты тазаладым. 3-күн келсем, кайра эле ошол мусор, эми бирок капаланбай калдым. Көнүп калдым. Менин максатым мага окшогон элдерди көрүп, башка адамдар, бирдин жарандар же болбосо коноктор болобу, биздин өлкөбүздүн бизди көрүп, ушул өлкө тазаланып атыптыр деп, биз менен чогуу же болбосо өзүнүн жеке инициативасы менен чыгып тазаласа, бизди үлгү болуп. Ошол чоң максатым да. Мисалы үчүн бул мусор тазалаган оңой эмес. Ооба, эңкейип көтөрүп койсоң оңой деп ойлойсуң, бирок бул таштандынын өзүнүн кандай десем да мындай негативдүү энергиясы бар да. Ошону мисалы үчүн жакшы эме калуу менен таштабайт да элдер. Жаман калоосу менен таштайт. Анан сен ошону терип жүрүп, настроениең түшөт, кээркиде капаланасың, кээркиде ызаланасың, кээркиде ичиң күйөт. Жанагыда айтып кеткендей эле саякатка, тоолорго чыксаң, ошо тоодо жаткан таштандыны көрүп ыйлаңда келип кетет да. Бирок калтырбайбыз бул ишти. Мындан ары алып кете белем. Мага да айтышканда, сен туура эмес кылып атасың, ошону тазалап кетесиң. Ошол жакта тургундар сени көрүп туруп, бул тазалап коет экен деп чыкпай коюшат депчи. Бирок бир мисал айтып кетейин. Май айында затонувший лес деген бар го. Аларча суу сактагычында. Ошол жака баргам, ошо суунун үстүндөгү таштандын баарын чогулткам да. Сууга кандай чыгам деп ошо ойлоп турсам, ошол жакта жана сапборд дегенди менчикке берген балдар бар экен. Ошондон бир сапборду менчикке алдым. Алып, ошонун баарын тазалап келип, мусорду жээкке чыгарганда, баягы балдар мени карап, байке биз уялып атабыз, мындан ары келбей эле коюңузчу dedi. Эмне келбейм, биякта тазалаш керек да, биякка туристтер келет, башка адамдар келет, ошону көрүп, бизди эле уят кылышат да десем. Мындан ары биз тазалап турабыз деди да. Макул деп, кол алышып, саламдашып кеткем. 2 жумадан кийин текшерип келсем, азамат балдар
ошо тегерек четин сууда болгон таштандыны тазалап постоянно регулярно чыгарып турушат экен. Адамдар ушакка таштап аткан таштандыны таштап аткандар болсоңор, анда мындай токтоткула. Бул татынакай эмес. Бул башкаларга, биздин муундарга, ушакта ойноп жүргөн балдарга абдан эле өкүнүчтүүлүгү. Ошон үчүн көрүп атсаңар, мени көрүп атсаңар азыр же бизди угуп атсаңар, анда биртике эсиңерге алып, ошо таштандыны көтөрүп коюңуз. Көтөрбөйм десеңер, анда хача бы болбогондо дагы ошакка таштап алгыла.